Ben hazır sizlerle çıkıp öyle programımı özgürtüp emeğe kireydi otam, radom kireydi otam. Бұл жерге дагы hazır жақсы радомны көріп bir жақсы радом салып береміз. Не останавливаться, только вперед. Ничего? Нас должно быть много. Biz көп болушубуз керек. Көп болсо кана күчтүү болобуз. Макулбу? 2026 жылдын 1 январынан баштап төрөлгөн ымыркайлардын га жакшы мамлекет тарабынан акча бөлүнүп бере турган болду. Президент указы чыкты бул боюнча. 2026 жылдын 1 январынан баштап төрөлгөн 4-чү баладан баштап 4-чү баладан баштап 10-чу балага чейин акча төлөнөт. Бул деген ошо 4-чү балага 400 миң төлөнөт. 7-чи балага миллион төлөнөт. 4-чүгө, 5-чиге, 6-чыга да төлөнөт. 7-чиге миллион төлөнөт. 7-чи балалуу болгондорго. 10-чу балалуу болгондорго 2 миллион төлөнөт. Бул кайсы үй бүлөлөргө төлөнөт. Бул толук шартта жашаган 1800дөн бийик жашаган айрык штаттардагы төлөнгөн ымыркайларды төлөнөт. То есть Чалкал району 100% буга кирет. Мен азыр тапшырма берип келдим. Кудай буйрса быйыл күзгө чейин, ошо январга чейин, январда башталат да. Январга чейин Кудай буйрса роддомду толук бойда ремонтун өткүзөбүз. Ремонтун өткүзүп, жаңы керектүү жабдыктарды алып келип, шарттарын түзүп, ушу толук биздин кыздарыбызга, толук келиндерибизге, ушуларга баардыгына шарттарды түзүп беришибиз керек. Biz ушуну түзөбүз. Түшүнөм, азыр маселе башталат. Чаткал районуна барып төлөшүбүз керек. Туура. Ал үчүн айыл өкмөттөр кана барбы бу айыл өкмөттөр? Экөөгө ар ушул төлөнгөн балдардан учетун алгыла. Туурабы? Это серьезно айтам. Ал бала келин бу жерде жашап атабы, жашабай атабы? Же төлөшүнө 1 ай калгандан кийин төлөп алып тургандан мага миллион бер деп жүрбөсүн. Уктуңарбы? Ушул жерде жашаш керек. Биринчиден, экинчиден ошол эле указдын негизинде төлөнгөн бала 1 жашка чыккандан кийин берилет акча. 1 жашка чыккандан кийин берилет. Ал төлөгөн келин ушул жерде дагы 1 жыл жашаш керек. Бул деген проект мындай болот. Допустим, мына кыш айларында биздин сел саяктар, ал бардык биздин бир туугандарыбыз. Ал эч танып, эч тана албайбыз алардычы. Ал кайсы улуттан барбы бир жерде тоңуп жатабы? Алкаш болуп ичип жатабы, ал биздин бир тууганыбыз. Сиздин бир тууганыңыз, сиздин бир тууганыңыз. Аларды биз көздү карагенде сакташыбыз керек. Ошондой акыбал ар бирибиздин башыбызга түшүп калышы мүмкүн. Ал нерседен эч ким не застрахован. Ошон үчүн ошолорго Кудай кааласа, мына октябрдын 20-сына чейин киргизебиз, бүтүрүү проектти ачабыз. Ал жерге, допустим, сел-саяк көчөдө ичип карышып жатабы, аны алып барабыз. Парикмахер болот. Парикмахерди жууп, чачын алабыз, жууп тазалайбыз, переодевать этебиз, байнага салабыз, жылуу жаткырабыз дагы, анан прокапить этип, врачтар болот, анан намазханага алып кирип, сабактарды өтүп, то есть ошо адамдын, сел-саяктын оңолушуна шарт түзүп беребиз да. Шарт түзүп, ошолордун бир 10 күн кармагандай кылабыз, 10 күн, 15 күн. Анан уже эгер мында оңолуу турган болсо, аларды татынакай кылып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына $31 000 каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31 000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Азыр не oldu?
oyda koyun, sen oyda koyun. Приемный қаяқта? Шамасы прессадан. Бұл айымды қарап қалыңыздаршы, баласы өзіне келдік. Жардам беріп болдық, Азыр ежене киргизип берсек, кайра очерединен киргизедип чыгарылып. Все просто нормально кинули психологию, когда не дал Эми мындан кийин баарыңар камаласыңар. Булар кимдер? Квартирасын сойкуларга ижарага берген адамдар, баня иштеткен адамдар, сауна иштеткен адамдар, гостиница иштеткен адамдар. Ойлоңула, гостиница квартираңарды кимге берип атасыңар? Мындан ары Кыргызстанда күрөш сойкукана менен жостко болот. Анне ошо 1 жылдан бери суу жок иштеп атасыздар. А суу жок кантип иш болдун анан? Ой, ишкана. А кантип сиздер шаардын баарын тазалайсыз деп атасыздар? Көрүп койгула мынакей. Мына душу мына. Эчтеке жок мынакей. Бияк култап койгон, мына азыр ачтым. Суу жок мынакей. Мына урматтуу мэр, мына бир базып келип көрө болгула. Анан кийин айтса жаман көрөсүңөр. Мэр аны билет өзү, суу чыккан. Мэр да билет, мына могул ишкана билет. Бүт билет. Бүт билет. Арыз өргүнө арыз сессияга да арыз жазганбыз депутаттардын сессия ушу жөнүндө. Төрага коюп да койбоптур, сессияда депутаттар бири да билген жокпуз да. Жаап койду өзүлөрү. Бул жер столовой. Столовойда Буда бир тоакчалар кеткен да буга. Мунаны салынганда, мунаны салынганда 4 миллионго салынды мына. 3 миллионго салынды. А эмне болду эми? Бул эч иштебей турабы? Турат мынакей. А силер кайсы жакка эз аласыңар? Кайсы жакка тамак ичесиңер? Бир куптоолочу, кийин бир депутаттар келип аштырып берген, азыр кийимдерибиз турат, анан кийин баарын өзүбүз мешелка жасап алганбыз, сыртка чыга алып атканбыз. Ушу менен отурабыз мынакей. Бирдемесин кугунтукта жетишти де ишканадан дейт. А сиз эмне кызмат кыласыз азыр? Мен рабочумун. Рабочумун, ушу тазалыкты иштейм. Канча рабочий бар жалпы? Жалпы биз 12биз. Биз жалпы 12 рабочий бар. Ошо шаардын ичин баары тазалайсыздар сиздер. Шаардын ичин полный тазалайбыз. Бүт. Даже өлүп калган ит, өлүп калган мышыктан өнүн алдырат. Садыр Жапаров Россия тууралуу эмне деди? Мамлекет башчы Россия менен кызматташуу, союздаштык жана өнөктөштүк маанайда бекемделип жатканын билдирди. Ошондой эле Россия Кыргызстандын эң маанилүү соода экономикалык өнөктөшүү бойдон кала берерин белгиледи.